2026 жылдың 25 августу Жалал Абад облусу Ала Бука району Мурдагы Көксөрөк азыркы ынтымак айыл өкмөтүбүздүн кире беришинде ушул жол Кош Болоттон келе бергенде Саргыя жолубуз ушу жолдун сол жагында. Достор, ушул жерге Кувейт мамлекетинен Ассалам фондунун негизинде колдоосунун негизинде ушул жерге Көксөрөк айылыбыздын тургуну Абдырахим устаз ушу жерин берип, ушу жерге 300 орундуу мечит жана Куран жаттаганга ыңгайлуу Аллахтын үйү ачылып атат. Достор, бир канча мүнөттөрдөн кийин Кудай буйрса ушул жердеги Аллахтын үйү мечиттин ачылыш аземин сиздер менен бөлүшөбүз. Мынакей өтө коос, өтө сонун жерге түштү. Бул жагы артында мына тоо турат. Мечиттин кире беришинде мондай хужралар, дааратканасы. Ал эми бул жерде болсо 300 орундуу мечит Кудай буйрса бир канча мүнөттөрдөн кийин ачылыш аземин сиздерге чагылдырабыз. Аллах разы болсун. Бул мечитке кандай салымдарды кошкон болсо, биздин айылыбыздын тургундары ушул жерде иштеди, агаларыбыз, инелерибиз. Алла разы болсун. Кудай буйрса мына ушул жерде Куран жаттаган карылар, динибизге, элибизге кызмат кылган кары, момун мусулман жаш жигиттер чыксын. Амин. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah subhanahu wa ta'ala hamdü sanar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Bugün buna inşallah Allah subhanahu wa ta'ala nasip kılsa 2026 yıldan 25 Ağustos günü buna bizden burunku Kökserek ayılı, hazırkı ıntımak ayılı hükümetinde bir jakşı işler bolup jatat. Berde bizden ayılыбызda şu Kökserek'e gire bergen жерде Allah sonradan nasip kılıp bir medrese salınıp gelecek'e. Mecidi menen 300 ordu mecidi menen medrese jaş balдарды kандай болду oku medrese açılуу алдында турат да. Ошого алхамдулилlah Allah subhanahu wa taala ушуга менет кылган, ушунун пикирине келген, шунча нерсени жыйыштырып жерге келтирген ар бир кылган инсандардын Алла таала өмүр сызына, үй бүлөсүнө тынчтык, жакшы амалдарды кылышты Алла насип кылсын. Ушул жерге ушунчалык Көксөрөк айылында бизге медресе болуп, келечектеги жаш муундарыбыз ушул жерде окуп, ушул жерден карыялар чыгып, алымдар чыгышын Алла таала насип кылсын. Ар бир үй бүлөдө карылар чыгып, ар бир үйдө жакшылык болушун Алла насип кылсын. Бул жерде ошо эң жүгүрүп аткан ушу Абдырахим таксыр, ошо Алла субхана таала Алла разы болсун барыбыздан. Ушул киши ушунча нерсеге жүгүрүп мына элге журттун акына ушул нерсени кылып берди. Баарынан Алла разы болсун дейбиз. Эмне дейт элек мына Кудай кааласа ошол жерде келечекте неберелерибизди, балдарыбызды окутуп, өзүбүз да ошол жерден таалим алып, өзүбүз да ошол жерде 5 убакыт намазды амалдарды тилдип, ошол жерде ибадат кылышка баарыбыз насип кылсын. Мындай жакшы салымдар, жакшы нерселер ушу бир эле Көксөрөк ынтымак айыл өкмөтүндө эмес, бардык жерлерде болушту Алла таала насип кылсын. Баардыгыбыз Алла таала жакшы ийгилик иштерди берсин. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Assalamu aleykum, урматтуу туугандар. Мынакей бүгүн 2026 жылдын 25 августу биздин ошол ынтымак айыл аймагыбыздын Теңге айылында биздин араб демөөрчүлөрү Ассалам фонду тарабынан буга чейин биздин жаңы мечиттин курулушу башталган. Мына бүгүн Алланын насиби менен ушул мечиттин ачылыш аземинде турабыз. Эмне дейбиз? Бул мечитибиз биздин ушул айылыбыздын, жерибиздин, жергебиздин тынчтык, аманчылык үчүн жакшылык күндөргө гана эшик ачык болуп тура берсин. Негизинен ошол бүгүнкү мечитке курулушуна демөөрчүлүк кылып, жардам берип жүргөн биздин ошо айылыбыздын тургундары келип өз салымын кошуп, ушулакка чейин келишип жардамдарын берип, бүгүн да ачылышка келип колдон келишинче жардамдарын берип турушат. Андан тышкары мынакей биз негизги биздин жардамчыбыз ушул мечиттин курулушуна демөөрчүлүк кылган биздин агабыз Базаров Абдырайым агабыз. Өзү ушул өзүнүн жеке менчик жеринен жер ажыратып берип, ушул мечиттин курулушуна чоң салымын кошуп отурат да. Биз ушул жалпы эле ушул салым кошкондорго ден соолук, өмүрлөрү узун болсун, тапкандарын дайыма Кудайым берекесин берсин. Ар дайым ушундай
элибизге жакшылыктарды гана каалап, жакшылыктарды гана бөлүшүп жүрө берели. Ошо айыл өкмөтүбүздө дагы ошо ийгиликтер көп болсун. Рахмат. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana bugun Slayылса дагы бир мечиттин ачылышы болуп атыр. Şu демерчи болгон бардык адамдарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Ар бир бендеге ушундай жакшы иштерди кылганга Кудай буйруп насип кылсын. Чоң рахмат дагы бир жолу. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Teala'ga çeksiz maktullar bolsun. Süyüklü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeksiz selam savatlar bolsun. Allah Teala'nın jakşılığı menen tuğulgan jerin toprak altın deyt. Özübüzdün ayылыбызга kança jakşılıklar boldu. Ошонун катарында Allah nasip kılıp şu биздин жерибизге şunda meçit salınıp kaldı. Buga ötө sүйүнүчтөбүz. Allah'ın jakşılığı çoң ötө çoң jakşılığı boldu. Айрыкчандан дагы ушул биздин айыл башыбыз баш болуп, акимибиз да баш болуп, бияктан айыл башчылар баш болуп, келүүчүлөрдө мындай жөнөкөй адамдардай кызмат кылып аткан бизди өтө кубандырды, сүйүндүрдү. Бул жакшылыктын бул белгиси десе болот экен да. Элибизге келаткан, мисалы үчүн аганы көрүп ийне сөт дегенде, эми биздин чоңдору ушундай кызмат кылса, башкалар жөн эле кылгыдай экен да. Биз ойлободук элек мындай шан шөкөт болот депчи. Бирок өзү кече патур болуп эле мындай болуп калды, бирок Аллах Таалам насип кылып бүгүн көптөн бери даярдык көргөндөй эле болуп атат, Кудайга шүгүр. Жакшы элибизге эми ушул жакшылыктын ачкычы болсун, жамандыктын жапкычы болушу мечитибиздин берекетинен канча бир айылыбызга берекет, жакшылыктар келсин, адамдар намазга келсин, иманга келсин, урушкандар урушпасын, ажырашкандар жарашсын. Ушул жакшылыктардын бир себепчиси боло берсин, эми ошого тилектешпиз. Алла разы болсун. Мынакей достор, мына ушинтип Аллахтын буйругу менен биздин айылыбызга дагы ушундай жакшы бир имарат ачылып аткан мезгили. Ушул мечитти көмөктөшүп бүтүргөн фонддун жетекчилери келди. Кувейт мамлекетинен. Мынакей достор. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын ачылуу аземин жалпы катышуучулары, урматтуу коноктор, урматтуу Темирболот Асаналиевич, биздин ошол Көксерек жергесине тең айылына куш келипсиздер. Урматтуу туугандар, мынакей бүгүн Алланын буйругу менен ошол тең айылыбызда биздин ошол агаларыбыздын, демерчилердин, ушул жердеги биздин бир туугандардын жардамы менен, көмөгү менен бизге мынакей Алланын үйү болгон мечитибиздин ачылуу аземине турабыз. Барыңыздар куш келипсиздер. Ошол мечитибиз барыбызга кут болсун. Анда эмесе, урматтуу туугандар, бүгүнкү иш-чараны ачык берүү үчүн Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Темирболот Асаналиевичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу тең айылдын тургундары, урматтуу аталар, урматтуу Автомобиль кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү, ошондой эле Катар Терити уюмунун өкүлдөрү, өзүмдүн атыман жана Ала Бука райондук мамлекеттик администрациясынын атынан ыраазычылык билдирем. Анткени себеби мына биздин тең айылыбызда ошол бүгүн Алланын үйү болгон ырыскылуу, берекелүү мечитибиздин ачуу аземинин алдында турабыз. Бул жерге атайын спонсорлор келип ушул жаз алдынан бери келип ушул мечитибизди салабыз деген ниеттери болду эле. Бүгүн ниетибиз ишке ашып, мына сиздер менен биргеликте 25 август 2026 жылы сиздер менен биздин эгемендүүлүк майрамыбыздын 35 жылдыктын алдында ачып отурабыз. Бул сиздерге кут болсун. Аллах Тааланын үйү берекелүү болсун. Ушул жерге ар дайым ушул тең айылынын тургундары ичинде толуп,
дуалар айтылып, тарайх намаздар окулуп, ушул айылдын эли үчүн, райондун элинин өнүгүшү үчүн салым кошкон дуалар болсун деп диленебиз. Ошол биздин мечитибизге салым кошкон ар бир инсанга өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирем. Анткени себеби канчалык ушул айылыбызда мечит болгон сайын ошол биздин айылыбызда, районубузда бир тынчтык өкүлүн сүрөттөгөн ойду айткым келет. Урматтуу Теңге айылынын тургундары, ушул жерге кимде ким салым кошо турган болсо, Аллах Таала мекесе сиздерге дуасы болгон болсун, эки дүйнө бактылуулугун берсин. Ушул жерге бардык биздин наристелерибиз, балдарыбыз келип азыр мечиттин ичинде жүрүп атат. Бул жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Бүгүнкү күндө президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде бардык мечиттер мыйзамдын гана талабында болуш керек деп айтып келет. Мына ошон үчүн мыйзамдын талабын сактап, бардык нормалар менен бүгүнкү күндө ушундай жаркыраган мечитиңиздер салынып отурат. Өзүңүздөргө кут болсун. Дагы бир жолу өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта болуңуздар. Рахмат. بسم الله والحمد لله في هذا اليوم المبارك الثلاثة الموافق 25/8 لسنة 2026 تحديدا في جمهورية قرقيزية وبحضور أعضاء قافلة الخير. توفقنا لله الحمد الوصول إلى هذه القرية لافتتاح مسجد جامع لعدد 300 مصلي على نفقة محمد الغيشم سعد الغيشم رحمه الله. أسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى من دولة الكويت والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, uşul berekeli meclisin açılışı menен barыңыздарды куттайбыз. Жана берекелүү кылган болсун. Ушул 300 толгон мечиттин ачылышында жакшылыгында күтүп турабыз. Ушул келген айылыбызда куттуу болгон болсун, жакшылыгында берген болсун. Аман эсен тынччылыкты, жакшылыкты каттык кыл айылды, жакшылыкка дагы көргөн жакшылыктар алдында боло берсин. Жана дагы ушул мечитти салымын кошуп ачкан Мухаммад Аддевеш иш аттуу ишин Аллах Тааланын жактан кабыл кылсын. يا خلينا نجيب الشريف حق الصحة نجيب الشريف. Bismillahirrahmanirrahim. Kol çay koyarınızlar. Aksakal gelin. Aleykümselam. Kuveyt memleketinden gelgen makay temirçiler. Şuların koldoğuzu menen şu bizim Köksörek aylabızga 300 orunlu meçit, medrese açıldığında Kuday buyurza. Sakallarımız geldi. Aksakallar çipken cevap koyuyorsanız hep olur. Şunu cevap edin. O. Hayır önüme. Oy. Gidin al kolu. Bir dakika. Yap. Sağlık mı kazandı? İyi gitsin. Aksakallığa veriniz. Kiminiz ister? Aksakallar. Atalardan dua bekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Huda kolum gözüme Ahmet cümletinden düşmüyle şeytan meçhitten sağdan kuyadımdan suyunup durana kuana iştahız. Yeni tüzü söz bozun. Haşal asgın istat bezin. Yönü özüm, yeni yakşı. في جمهورية قرقيزية وبحضور أعضاء قافلة الخير 65 توفقنا لله الحمد الوصول إلى محافظة أوش لافتتاح مركز تحفيظ قرآن من 4 فصول على نفقة أحمد عبد الله المهندي ووالديه رحمه الله.
على نفقة أحمد عبد الله على نفقة أحمد عبد الله المهندي ووالديه رحمهم الله، إشراف العمل فاطمة كلثة مسليطي أم علي من دولة قطر. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم وأن يرزقهم ووالديهم الفردوس الأعلى، آمين، والحمد لله رب العالمين. آمين. شريت يلا ادعي تحت عليها. بسم الله وعلى بركة الله. من يقرأ القرآن؟ السلام عليكم. من؟ أنت؟ استوب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شخص آخر؟ لا باش قبره شخص آخر؟ من؟ تفضل. تعال صور حق المركز. خلاص انا صور حق المركز. لحظة اوكي. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان. كاميرا مكرمة. الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله تبارك الرحمن. جزاكم الله خيرا. يلا تعال نشوف. البلدي هو يعني المدة هذا ما يعرف. الحين شنو في عندنا بعد؟ في البيوت. كم؟ بس تعال سامي مرة يلا داود بجلاي أحسن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Again. دواي داود بجلاي ها داود بجلاي كويس دخلنا مركز التحفيظ وسمعوا اثنين، ودخلنا الحين الضيافه كان لنا واحد صغير مشكله معصب. هلا اسمع تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله ما شاء الله. عظمت ربنا آتنا ربنا آتنا بعد يقرأ الساحل 26 تحديدا في جمهورية قرقيزيا محافظة أوش، توزيع زكاة المال والصدقات على الأرامل والأيتام والأسر الفقيرة في جمهورية قرقيزيا على نفقة أهل قطر الخير من دولة الخير إشراف كلثم السليطي أم علي الغالي. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالهم وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، آمين، والحمد لله رب العالمين. خلينا النساء فقط، النساء هنا وتسمع منك. تعال يلا اللي جسمه تاخذ تروح. يلا Töksürek olsun. Yenilerine.
Hadi at eteğini. Hadi at eteğini. Sana fakran balam. Yalla yalla hadi. Al bu sen. الحين عندنا اسمه توضا نصلي. Yalla. Namaza falan da. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt o cariye aytip koyun. Ketpey kalsın izler, çay içip etsin. Hurmatlı bir toğanlar, gelip bergenizlerge çoğun rahmat. Allah razı olsun. Şu meçitten bardığımızda meçtimiz. Oşağa mehmanlar kütüp attılar. Bir çayımız vardı, işinizge ketmengizler. Bir çay içip duralıp ketesizler suran için. Rahmat. Hürmet girer misin? Aksakallar ustası itamak. Yeni otattımaki. Samat eken kızmatına. Isır eken. oldu mu nasıl? Çay. 4 çaylık ver bunu. Filadan karıştırıyoruz ne? Evet, tabağımızda tatlı bozma. Sakallar 5 dakika grup postlar biz hazır nerede geç kalmaya kaldık yani bunlar şaşırdık. Biz de şu meçitin şu açılışına, şu meçitin kuruluşuna da en negizgi sebepçi olup atkanız şu ayılmıştı turgunu Abdurrahim eke. Şu Arap fontumen işte şotkan ballar arkalı tanışıp şu bilen ayılgan meçit düşüp kalsın dep niyet kılgan eken şu hareket kılıp şu ballardı bu жаққа tartıp gelip şu meçit söz üstüde cer meselesi karalып da şu jerin özünün mençik jerinden bölüp berip 5 sotuk 10 sotukka жақын жерди bölüp berip bizga айыл өкмөт көткөрүп кайра ошо муфтиятты пайдаланууга бере турган кылып документтерин өзү чуркап өзү тактап чоң салымын кошду да ошого биз айыл өкмөтүнүн атынан кичине ыраазычылыгыбыз бар да ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер ардайым эл кызматына жүрө берели Ana dua kılırsan Kızlarımızın, oğullar kollarımızın, her şeyin ödemizin. Allah Teala şunçalık bizge meşitte şu yerge onu ötbergenden Allah'a min kalla şükür. Allah şu çın nazarımına karamışı ballar diyen. Kıgam meşitte salıp bergen, azıcık gelip etkenler diyem Allah Teala daima baktırıp o düğüne bu düğüne cennetten bergen. Rahmat. tatlı olun, çarşı boya gel. Rahmat.